Кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде маанилүү маек көрсөтүүсү студияда Жанара Эсенова. Белеми бүгүнкү биз маанилүү маегибизде бүгүнкү көрсөтүүбүздө дал ушул жаратылышка аяр мамиле жасоо деги эле азыркы кездеги жаратылыш токой чарбасынын ишмердүүлүгү быйылкы жылы кандай өттү, башка жылдарга салыштырмалуу кандай өзгөчөлүктөр, жеңилдетүү тармактар жана ошондой эле ийгиликтер коштоду деген жаатта кененирээк маек куралы деп атайын сыйлуу маңызды чакырганбыз. Таныштыра кетсем, Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлигине караштуу токой кызматынын директору Алмаз Мусаев келип турган учуру. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге алгач ыраазычылык билдире кетели. Анан негизи эле мынакей ар дайым айтып келесиздер, ар дайым биз тараптан дагы көптөгөн маалыматтар жаңырып турат. Ушул айлана тегереке жаратылышка деги эле өзгөчө баягы кыш күз мезгилине өтүп жаткан учурларда өзгөчө көңүл буруп аяр мамиле жасагыла депчи. Анан дал ушул акыркы жылдары, мурунку жылдарга салыштырмалуу сиздердин кызматыңыздарда деги эле ишмердүүлүгүңүздөрдө кандайдыр бир жакшы жылыштар барбы? Туура айтасыз. Бизде ошол табигат менен дайыма биз бирге болуп ушул иш алып барып аткандан кийин бизде дагы ушул жакшылыктарга жетишсек деген эмгек менен ушул максат менен иштеп атабыз. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасында ушул токой кызматында 1380 кызматкер эмгектенет. Ушулардын где-то 1100 адам бул негизинен ушул токойлордо токойчу болуп кызмат кылат. Калгандарыбыз ушул офистик менеджменттик жумушта иш алып барышат. Бүгүнкү күндө ошол биздин Кыргызстандын территориясы 1.254.000 гектар жер токой баскан аянт болуп саналат. Анын ичинен ушул 800.000 гектарга жакын жер ушул биздин токойчулар кайтарат. Калган жерлери, мисалы үчүн 200.000ден ашык жер бул айыл өкмөттөрүнүн жеринде токойлор болуп саналат. 150.000 гектарга жакын жер бул өзгөчө корголчу аймактардагы ээлеген токойлор болуп саналат. Бүгүнкү күндө ушул бизде токойду көбөйтүү, өстүрүү, сактоо, коргоо бул эң негизги биздин кызматтын милдети болуп саналат да. Анан ушул учурда мисалы үчүн жогоруда өзүңүз айта кеткендей эле токойлорду көбөйтүү, жашылдандыруу жаатында атайын программалар иштелип чыгып, мамлекеттик деңгээлдеги программалар иштелип чыгып, анан ыктыярчылар, ошол эле жогорку окуу жайлардын студенттери тарабынан дагы ар бир ушул сейил бактарда, бактарды отургузуу иштери жүргүзүлүп жатат. Бул дагы болсо сиздердин ишиңиздерди кыйла бир жеңилдетсе керек. Абдан туура айтасыз. Бизде ушул коомчулук бизге канча жардам берсе, бизге ошончолук жеңил болот. Бул бага отургузуу жагында гана эмес, ошол коомчулуктун ушул табигатты коргоого, токойду сактоого болгон мамилеси биздин ушул токойчулардын эмгегин да бир топ жеңилдетет. Моралдык жактан дагы, ушул жанагы иш менен дагы. Анткени ошол туура түшүнүп, туура ушул табигатка туура элдердин түшүнүгү жетип багыт алганда бизге дагы ошол жеңил болот. Экинчиси, туура айтасыз, ошо бизде дагы ушул акциялар өткөрүлүп атат. Айрыкча ушул акыркы жылдары бизде ушул Жашыл Мурас компаниясынын алкагында дээрлик бүт республика боюнча ушул масштабтуу түрдө ушул бага отургузуу иштери жүрүп атат. Бул жерде да эми баягы көпчүлүк убакта сындарды айтып жүрүшөт. Силер ушул массалык бага отургузуп эле ошо менен тынчып каласыңар деп. Жок. Ал жерде мисалы үчүн ошол бага отургузуу убагында бизге элдер келип жардамдашып, коомчулук жардамдашып кеткенден кийин деле ошол жерлерде токойлорду асыроо, кайтаруу иштери, ошол сугаруу, коргоо иштери токойчулардын мойнунда эле калып атат да. Ошондуктан биз ошол отургузулган бактарактын өнүмдүүлүгүн ошол көбүрөөк баягы эмгекти талап кылган жумушта. Ошондуктан ошол иштер менен алек болобуз да. Негизинен бизде ошол жылдан жылга эле ушул айрыкча ушул Жашыл Мурас компаниясынын алкагында токой отургузуу жерлерин эки эселеп көбөйтүп атабыз. Анткени ушул талап ошондой болуп атат. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары ушул климаттын өзгөрүшүнүн адаптациялык программалардын эң биринчиси ушул токойду көбөйтүү да. Бүгүнкү күндө ошо биздин ушул мөңгүлөрдүн эрүүсү, климаттын баягы ысышы, ошонун баары анализ факторлорунун баарын көрсөтүп келгенде, ошол эң биринчи баягы коргонуучу, баягы жайлатуучу, ысыкты жайлатуучу, мөңгүлөрдү сактоочу эң биринчи иш чара бул ошол токойлордун санын көбөйтүү. Жер кыртышындагы бекемди
бакыттар канчалык? Туура айтасыз. Бул токой бул өзү ошол жердин кыртышын бекемдейт, жердин кыртышын байытат, нымдуулукту сактайт. Ар кандай ошол жанагы жаратылыштык катаклизмдерден, жер көчкү, суу сел жүрүүдөн сактоо баягы чоң немеге ээ ролду ойнойт да. Андан сырткары ошол эрозия, жердин эрозиясы боюнча дагы, шамалды токтотуу боюнча, абаны тазалоо боюнча, өзгөчө кыш мезгилинде смог башталганда, ыш башталганда ошондой баягы биздин токойдун ушундай мүмкүнчүлүктөрү бар да. Ошондуктан биз колдон келишинче эле ушул токойдун санын көбөйтүп эле ар бир жаран өзү ошол үйүндө болобу, баягы жер тилкесинде болобу, ошо бак отургузуу менен эле кылса эң жакшы болот деп ойлойбуз да. Толугу менен кошулабыз, бирок баягы биздин жашообузда, жашоонун сүртүмүндө медалдын эки тарабы бар дегендей, бир жагынан бакты отургузуп, бакты кайтарып атсак, экинчи жагынан вандализм дагы жүрүп жатат. Бул жаатта ошол токой кызматкерлери кандай күрөштөрдү алып барышат? Деги дал ошондой жагымсыз баягы нерселер болуп кетпеш үчүн кандай иш-аракеттерди жасоодо азыр? Эми туура айтасыз, бүгүнкү күндө ошол коомчулукта толук кандуу түшүнүп калды токойдун бизге канчалык маанилүү экендигин. Ошондуктан дагы бизге ушул акыркы жылдары ушул токой кыюу иштери, баягы мыйзамсыз токой кыюу фактылар азайып келатат жылдан жылга. Былтыркы жылга салыштырмалуу быйыл ушул 22% азайып атат. Быйылкы жылы ушул жалпысынан ушул токой мыйзамдарын бузуу боюнча 300дөн ашык факты катталган. Ошол токойлорго зыян келтирүү санаганда ошол 12 миллиондун тегерегиндеги баягы зыянга учурады биздин токойлор. Бул жерден эң негизгиси кыюулар азайды, бирок баягы жер кыртышын бузуу, ошол токой фондундагы жерлердин кыртышын бузуу фактылары катталып атат. Ал жерде бүгүнкү күндө ошол түшүндүрүү иштери жүрүп атат. Негизинен массалык түрдө токойлорду кыюу мындай токтоп калды. Бирин экин бар. Мисалы үчүн бизде эң кооптуу деген ушул Ысык көл областында, Жети өгүз, Каракол, Түп, Ак суу райондорунда ушул күз мезгилдеринде абдан кыюулар баягы орун алат да. Бул отун иретиндеби же? Бул жерде ошол көбүнчөсү баягы отун иретинде, анан баягы анчалык курулуш материалдарды пайдалануу катарында ошол көлдө ошондой болот да. Анан негизинен ушул андан кийинки ушул Жалал Абадта бизде ушул Базар Коргон, Сузак, Нокен райондорунда дагы ушул күзүндө баягы токой кыюу, мыйзамсыз токой кыюулар күч алып кетет. Бул жерде көбүнчөсү ошол жана отундук боюнча. Бүгүнкү күндө баягы жылытуу сезонуна карата. Ооба. Анан бүгүнкү күндө дагы биз ошо алдын ала иштерди алып барып, элдерге түшүндүрүү иштерин, андан сырткары ошол укук коргоо органдары менен чогуу иштерди алып барып атабыз. Азыркы күндө ушул мисалы үчүн Кыргызстанда 1 миллионго жакын адам ушул токойдун жанында, токойдун ичинде жашайт да. Алардын эң биринчи тиричилиги ушул баягы токой менен байланышкан да. Ошондуктан биз ошол жерлерге баягы ар кандай долбоорлорду тартып келип, альтернативдүү ошол мисалы үчүн каражат табуу жактарын сунуштап атабыз. Биринчиден ошол жанагы токойдун биз жакшы токойдогу продукцияларды пайдалануу боюнча, ошол жердеги жапай баягы өсүмдүктөрдү, мөмө жемиштерди чогултуп, ошол менен баягы тиричилик кылганга бир шарт түзүп берип атабыз. Андан сырткары ошол жерде туристтик, ошол токойлорду дагы туристтик максатта пайдаланса болот. Ошол элдерге көрсөтүп, ошондой иш-чараларды, альтернативдүү иш-чараларды көрсөтсөк, анан элдер баягы каражат тапса, отунга муктаждыкты булар баягы тапкан каражаты менен, мисалы үчүн газ болобу, же болбосо көмүр болобу, ошого өтүп, ошол жанагы мүчүлүштүктөрүн, ошол кемчиликтерин ошо менен жабыш керек деген альтернатив жолдорду сунуштап атабыз да. Бактарга, жаратылышка деги эле токой чарбасына тийишпей, бирок дал ошол токойдо жашаган жарандардын деле жашоо турмушун өткөрүү кичине кооптуу болсо керек, токой шартында. Эң биринчи токой жергесинде бул адамдар өзүлөрү биринчи ошол адамдар түшүнүш керек да. Анткени ошол адамдар ата-бабасынан бери, андан кийинки урпактарда жашачу чөйрө да. Ошол чөйрөнү өзүлөрү азыртадан баштап кам көрүп, сактап, коруп иш алып барса, бул табигат өзү баягы өзүнүн баягы берекесин берет. Анткени бул табигат бизди мына алып көрөлү, тарыхта деле алыс эле эмес, ушул
90 жылдардагы биз ушул кыйынчылык болуп турган убакта деле элдер ошол көбүнчө ошол жаратылыш ресурстары менен баягы тиричилик кылышкан. Ошол убакта массалык көп кыюулар болгон, жаныбарларды атуулар болгон, токойлорду кыйып сатуу болгон, жалгыз эле отундук эмес ошол бизнес катары дагы ошол баягы колдонгонбуз да. Анан азыр эми убакыт келди. Бүгүнкү күндө биздин ушул Кыргызстан мамлекетинин экономикалык акыбалы баягы 90-жылга караганда төбөлүк өйдө. Ошондуктан биз баягы убагында алган ресурсту кайра ордуна коюшубуз керек да. Коюп коюшубуз керек. Анткени жаратылыш ресурстары бул ушул өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү бул негизи баягы сарамжалдуу туура пайдаланса бул төбөлүктүү ресурс да. Бул баягы өзүн-өзү ушул ресурстар өзүн-өзү көбөйтүүгө жөндөмдүү ресурстар болуп саналат да. Башка мисалы үчүн нефть болобу же алтын болобу алар бүтөт. Өсүмдүк менен жаныбар болсо баягы ушул ресурс өзүн-өзү көбөйткөнгө жөндөмү бар да. Биз ошого туура шарт түзүп эле пайдалансак, бул баягы төбөлүк ресурс болуп саналат да. Ошондуктан биз туура баягы сарамжалдуу пайдалануу жактарына көп басымды жасашыбыз керек да. Андан жакшы. Анан жогоруда өзүңүз белгилей кеттиңиз, ошол жашоо шарттарын, тургундардын деги эле ошол кызматкерлердин дагы иштемдүүлүгүн, жөндөмдүүлүгүн жогорулатыш үчүн ар кандай долбоорлор тартып келип атабыз деп. Анан ошондо токтоло кетсеңиз, эң негизги кайсыл долбоорлор болуп чыгат жана ал кайсыл багытта кандай шарттарды түзүп бере алат? Бизде Токой тармагында ушул көптөгөн долбоорлорду алып келип атабыз. Биринчиден айта кетсек, мына былтыр ушул бүткүл дүйнөлүк банк менен токойлорду интеграциялап башкаруу долбоору иштеген. Бул жалпы ушул 16 миллион доллардын тегерегинде каражат болчу. Бул жерде эң жакшысы ошол интеграция. Бул ошол жерде жергиликтүү элдер менен, жергиликтүү баягы бийлик менен ошол Токой кызматынын бирдиктүү иш алып баруусун камтыган долбоор эле. Андан сырткары инфраструктуралык ошол долбоор болду. Былтыркы жылы ушул бизде ушул 89 ушул Токой кызматына абдан керектүү болгон инфраструктуралык объектилер ишке киргизилди. Бул жерде ошол заманбап күнөсканалар, бул баягы жаңы көчөттөрдү баягы батыраак өстүрүүгө шарт түзө турган ушундай көчөтканалар курулду. Андан сырткары ошол биздин ушул токойчулардын баягы иш шартын жакшыртуу максатында 42 заманбап жаңы үйлөр курулуп ишке киргизилди. Андан сырткары ошол Токой продукцияларын иштетүү боюнча 3-4 цех ишке киргизилди. Бул ошол жапайы мөмө жемиштерди терип, кургатып, ошолордон ар кандай баягы чайга кошулмалар, дарыларга кошулмалар, андан сырткары өзүнчө ошол мындай бир гүл азык болгон ушундай продукцияларды бүгүнкү күндө чыгара баштады. Бул ушул Аксы Токой чарбасында, Баткенде ушул Үч Коргон Токой чарбасында ушундай жапайы мөмөлөрдү кургатып, фасовать этип чыгаруу ишканалар ишке киргизди да. Буну менен эмне болот? Бул ошол түшкөн каражат кайра эле ошол Токойду көбөйтүп өстүрүүгө жумшалат да. Андан сырткары бизде ошол Токой баскан жерге жакын жайлашкан айыл өкмөттөргө баягы кунарсыз жерлерди өздөштүрүү максатында долбоорлор иштеди. Жалпы баш аягы 600 гектарга жакын кунарсыз жерлерге биз ошол долбоордун алкагында суусун чыгарып берип, тегерегин курчап берип, көчөттөрүн алып бердик да. Бүгүнкү күндө ошол жерде жергиликтүү элдер ошол алма, өрүк, алча ушундай баягы мөмө жемиштерди өстүрүп атат. Бул биздин максат жашылдандыруу. Ошол убакта ошол жерде жашаган элдердин экономикалык маселесин чечүү жана мөмө жемиштерди ошол баягы өстүрүп, ошондон түшүм алып, ошол иштерди жүргүзүп атат да. Натуралдуулук азыркы кезде бул заманыбыздын талабы десек болобу же азыркы кездеги тренд деп коебузбу? Негизи эле бүт натуралдуулук, нукуралуулукка басым жасалып жатпайбы? Андыктан ушул аралыкта мисалы үчүн жана токойлорду сертификациялоо дагы жүрөт эмеспи? Мында дал ушул натуралдуу азык-түлүккө, натуралдык продукцияга басым жасалып, ошол негизде дагы ушул чогуу иш алып баруудабы? Туура айтасыз, бул боюнча дагы ошол Токой продукциясын ошол сертификациялоо иш-чаралары дагы жүрдү. Бул эми баягы жаңы багыт болуп, жаңы ошол башталып атат. Кыргызстан бүгүнкү күндө өзүнүн
көбүнчө баягы коңшу мамлекеттерден бир массалык баягы продукция өндүрүүдөн биз артта калып жүрөбүз. Муну мойнубузга алыш керек. Бирок ошол эле убакта бизде аз болсо дагы ушул сапаттуу, органикалык, экологиялык таза продукцияны бергенге бүгүнкү күндө биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар да. Буга ошол эң биринчиден эле ошол токой продукциялары керек да. Токойдо өскөн ошол жаңгак болобу, бадам болобу, мисте, жапай алма, ошол алча дагы ушундай көптөгөн ошол баягы токой мөмө жемиш өсүмдүктөрү бүгүнкү күндө баягы продукция катары иштеп алып чыгып, биз алып чыгып рынокко алып чыкканга мүмкүнчүлүк бар да. Түшүнүктү. Ошол эле учурда мисалы үчүн ушул токойлорду көбөйтүү, жашылдандырууну жогорулатуу негизде жарандарды жумуш менен камсыздоо багыты дагы ишке кирип атат да. Ооба. Бүгүнкү күндө азыр биз ушул көптөгөн уюмдарда мүчө болуп киргенбиз. Азиялык ушул токой өнүктүрүү сектор, токой секторун өнүктүрүү уюму бар. Ошол жерге биз былтыр мүчө болуп киргенбиз. Штаб-квартирасы Сеулда турат. Бул Афоко деп коебуз. Ошол Афоко менен иш алып барып бүгүнкү күндө агро токойчулукту баягы жандандыруу, ошону өркүндөтүү максатында голландиялык Робобанк деген ошол айыл чарбасын, дүйнө жүзүндө айыл чарбасын каржылаган эң ири банк болуп саналат. Ошолордун каржылоосу менен азыр жаңы долбоор башталып атат. Акрон деген долбоор. Бул Акрон долбоору бүгүнкү күндө ошол Кыргыз Республикасында агро токойчулукту бир эле жерде биздин дыйкан бир эле бак экпестен ошол бактардын ортосуна дагы айыл чарба баягы жемиштерин, өсүмдүктөрүн өстүрсө, бир жерде баягы эки неме болуш керек да, экиден кем эмес баягы өсүмдүктөрдү өстүрүп бактырак, анан ошол өсүмдүктөр жашылча жемиш болобу, же болбосо ошол эле жайыт чөптөр болобу, ошондойду өстүрсө, бүгүнкү күндө ошол бул токойлор эмне үчүн токойлорду көбөйтүү, бул эки максатта токойлорду жашылдандыруу, зоналарды көбөйтүү, анан азык түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында иштеп жаткан долбоор экен. Биз да ошого кошулуп, азыр пилоттук түрдө ушул Жалал Абад областында башталып атат. Бүгүнкү күндө ошол 500дөн ашык ошол биздин Токой фондунун жеринде баягы арендага алып фермер болуп иштеп аткан биздин багбандар менен ошол келишим түзүп атат. Мунун максаты эмне? Кошумча дыйкандарга кошумча акча түшөт да. Бул баягы ошол өстүргөн токойунан баягы аба тазаланып чыкканда, ошол аба тазаланып канча мүмкүнчүлүгү бар ошону санап туруп, ошого дагы каражат төлөп беребиз деп атат да. Бул баягы түшүмүнөн тышкары дагы дыйкандарга кошумча каражат табуу мүмкүнчүлүгү пайда болуп атат да. Абдан жакшы, негизи эле бир ок менен эки коёнду деген сыяктуу метафорага туура келет окшойт э. Анан негизи эле азыркы учурда жогоруда сиз айтып кеткендей, деги эле бул тармакты жакшы өздөштүрүш үчүн, жакшы өзүнүн жемишин бериш үчүн ар бир адис абдан компетенттүү болуш керек экен э. Алсак мисалы үчүн ошол эле учурда мөмө жемиштерди өзгөчө жана айтып кеттиңиз, жапай мөмө жемиштерди деп, алардын баягы уулуу эмес дегендерин дагы билүү абдан керек эмеспи? Андыктан деги эле адистерди, кызматкерлерди окутуу, алардын тажрыйбасын жогорулатуу боюнча дагы иштер жүрүүдөбү? Туура айтасыз. Ачык эле айтып коюшубуз керек, акыркы жылдары бизде ушул кадрдык проблемалар көбөйүп атат. Анан муну чечүү максатында биз ушул өткөн жылдан баштап бизге ушул көп жакшы баягы квалификациялуу кадрлар кете баштаган. Убагында бизде баягы Союз убагында токойчуларды атайын ушул борбордук окуу жайлардан окуп келчүлөр да. Анан ошол көбүнчө ошол Россиядан, мисалы үчүн Казакстандан, Украинадан билим алып келген ал кишилер бүгүнкү күндө ошол пенсияга кетип атат. Жаңы муун ошол баягы ошончолук баягы деңгээлде биз даяр эмесбиз экенин билгиздик да. Бирок ошого карабастан азыр иш алып барып атабыз. Буга түрткү болгон акыркы мына 2 жылдан бери бизде ушул айлык маянасы абдан төмөн тармак биз элек 3 эсе көтөрүлдү бүгүнкү күндө айлыгыбыз. Убагында 7.000 сом тегерегинде алса, азыр где-то 22-23 миң сом тегерегинде алып калды. Мындан сырткары ошол айлыктарды көбөйтүп, ошол кадрларды тартуу максатында стимул катары биздин атайын каражаттар бар, ошол токой кызмат, токой чарбаларында. Ошол каражаттан дагы бир 50% дагы ошол баягы сыйакы берип, ушундай баягы мотивация кызыктандырып атабыз.
Бул биринчи багытыбыз, экинчи багытыбыз эми бизде азыр бүгүнкү күндө ушул агрардык университетибиз бар. Ошол жер менен да келишим түзүп, бүгүнкү күндө ошол студенттердин да бизден практика өтүшүн көбүрөөк ушул окууга эмес, көбүрөөк ушул практикалык ишке көңүл бурса, биз дагы ошол токой чарбаларга алып барып практиканы окуп атканда үйрөткүдөй бүгүн ошондой келишимдер түзүп атабыз. Андан сырткары ошол чет жактардан дагы ошол бизде бүгүнкү күндө келишим бар. Токой тармагы боюнча Турциянын токой кызматы, Кореянын токой кызматы, Кытайдын токой кызматы, жакында эле ошол Россия менен да келишим түздүк. Ал жерде эң биринчи ошол маселе биздики ошол кадрларды даярдоо боюнча маселе коюлду. Жылына ушул 2 киши Кореяга жиберип турабыз. Ошол жерден окутабыз деп атат. Андан эмки жылдан баштап Кытайга дагы азыр неме кылып атабыз. Россия менен жаңы келишим түздүк, ал боюнча да иш алып барабыз. Бул тажрыйба алмашуу, тажрыйба жогорулатуу. Бул биринчи курстан 5-курска чейин бир баланы окутабыз дегени. Экинчиси болсо жанагы академиялык окутуу боюнча, билимин жогортуу боюнча. Андан сырткары бизде жылына бир 15 баладан ушул кыска баягы мөөнөттөгү курстарда практикалык ошол барып келип баягы практикалык иш алмашуу жүрүп атат да. Ошондой иш чаралар бүгүнкү күндө болуп атат. Алмаз Мустафаевич, айта кетсеңиз, негизи мисалы үчүн ошого окуу жайда окуп келген, академиялык өзүнүн степень жогорулатып келген жаран, болочок адис шарт боюнча сиздер менен канча убакыт иштеш керек жана ал кандай тажрыйбаны өзүнүн кесиптештерине жайылтыш керек? Эң туура айтасыз. Бизде кыргызда сөз бар эмеспи, жакшы көргөн балаңды шаар көрсөтпө деп. Көпчүлүк кадрлар убагында дагы ошол чет өлкөгө барып ошол жерде калып калган, башка долбоорлорго кетип калган ушундай көрүнүштөр болгон. Бүгүнкү күндө биз келишим кылып атабыз. Келгенден кийин 3 жыл ошол жерде окуп келгенден кийин 3 жыл бизде биздин кызматта иштеш керек да. Ошондой талаптар коюлуп атат бүгүнкү күндө. Себеби баягы жакшы адистин мыктылыгын көрүш үчүн аны менен иштеш керек эмеспи? Анан азыркы учурда мисалы бул абдан жакшы жүрүлгөн экен, анан бул окуу процесстери баары бекер болот да. Ооба. Анан азыркы кезде негизи эле бул тармакка кызыккандар четте кандай болот? Азыркы өзүңүз айта кетмекчи, ошол эле Агро университетиндеги студенттердин каалоолору кандай негизде? Практикага келип атышабы? Чеберчилиги кандай болот? Анан ошол билген адистерди азыркы кезде пенсияга чыгарып коюу иштери сиздердин жумушуңуздарды баягы кыйналтпай элеби? Жеңилткендин ордуна. Эми мындай да кыйындалтат, конечно. Бирок бизде дагы альтернативдүү жолдор бар. Анткени ошол бизде опуттуу кызматкерлер баягы мындай токой чарбаларга барып иштегенге мүмкүнчүлүктөрү бар. Андан сырткары баягы бизге долбоорлор келип атпайбы? Ошол долбоорлорго эксперт катары иштегенге да мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондой шарттарды түзүп атабыз. Ал эми окууга баягы орто жерде чынында ушул токой тармагына баягы тартылган адамдар азайып кеткен. Быйыл биз практикада көрдүк, көпчүлүгү бизде иштеп жүргөн балдардын көпчүлүгү баягы практикалык жүздө жакшы немелери бар, опуттары бар. Бирок ошолорду биз баягы кызмат тепкичи менен үйдө көтөрөлү дегенде баягы билимдери толук эмес болгон баягы талаптарга жооп бербей калат да. Ошондуктан биз аларды дагы ошол баягы четтен окуу болсо дагы окугула деп ошол агрардык университетке баягы сунуш кылып атабыз. Андан сырткары биз дагы ошол быйыл немеге бир проблемага туш болдук. Көпчүлүк ошо бизде иштеген балдарды иштей өсөбүз десеңер окугула десек, көбүнүкү жанагы ойыртысы жок экен да. Анан көбүнүкү баягы пароктук баягы 100 балга жетпей алгандар көп экен да. Анан азыр жакшы бизге агрардык университет жакшы бир немесин сунуштап атышат. Казакстанда да ошондой опыт бар экен, ошону бизге киргизебиз деп атат. Баягы ойыртууга жетпеген балы жетпеген балдарды биз сунуштасак, эгер бизде иштеп атат, ушул жакшы практикалык жакшы көрсөткүчтөрү бар десек, ошол баланы окууга алып, анан биринчи жарым жылдык ошол семестрдин ичинде булар параллельно эки жакта окутушат, биринчи курстун программасы менен да окутушат дагы, ойыртууга экзамен тапшыруу боюнча окутса, параллельно экзамен тапшырып, анан ошо менен баягы окуусун улантып кеткенге мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Эми ачыгын айтып коюш керек, бизде айыл жергесинде өтө билимдүү балдар, мисалы үчүн кайра айыл жергесине барып иштебейт.
Бизде ошол жерде ошол убакта айылдарда ошол биздин токойлордо токойдун проблемасын көзү менен көрүп ошо менен күндө аралашып жүргөн балдар баягы окууга мүмкүнчүлүктөр болбой калган убагында, бирок азыр ошо окуйн десек кичине убакыттар жанагындай өтүп кеткен маселелер чыкты да. Ошону чечип берсек, биздин ошол жерлеринде дагы ошол квалификациялуу кадрлар барат деген ойдобуз да. Бул абдан жакшы проект экен, а бул качан ишке кириши мүмкүн? Азыр ошол агрардык университет биз өткөндө сүйлөшкөндө айтышты, ошол билим берүү министрлигине биз ушул сунуш менен чыгып атабыз деп. Биз дагы ошол сунушту колдойбуз дедик. Эгер колдоо баягы каттарды жолдоп бер десеңиздер, биз ошо жолдойбуз, биз ошого даярбыз деп биз дагы ошол колдоорубузду билдирдик да. Эндиги жылдан баштап кирип калат деген ойдобуз да. Түшүнүктүү, абдан жакшы идея экен. Муну менин оюмча жалпы коомчулук колдош керек деген ойдомун. Биринчиден бул баягы билимдүүлүктү жогорулатуу, ана менен жумуш менен камсыз кылуу, дагы да кошо бул дагы да болсо сиздердин кызматкерлериңиздердин санын жогорулатып, бул ишмердүүлүктү алдын ала баягы ийгиликтүү бир ийгиликтерди жаратуу эмеспи? Анан дагы ошол Токой чарбасында дагы бир питомник маселеси тууралуу да бачын айтып кеттиңиз. Ушул туурасында айта кетсеңиз. Көчөтканалар биз эми баарыбыз тең эле ушул токойду өстүрөбүз, токойду көбөйтөбүз деп атабыз. А ошонун баары биздики ошол көчөтканадан чыгат. Токой баягы мисалы үчүн бизде бүгүнкү күндө ошол 300 гектардан ашык ошол 44 ошол питомнигибиз бар, көчөтканабыз. Ошол жерде да убагында баягы көчөттөр биздики мындай да, Токой кызматыныкы биринчи каражаты ошол көчөт сатуудан түшөт да. Орто жерде баягы көчөттөр сатылбай калган, орто жерде баягы көчөттөр бир аз убакыт өтүп кетсе, алар баягы уже ал жерди биз көчөтканадан бошотуп турушубуз керек да. Ошо бошобой калып калган, биз ошолордун баарын тазалоо иштерин жүргүздүк. Бизге ушул Жашыл Мурас компаниясынын алкагында 2024-жылы мисалы үчүн 15 миллион көчөт материалдарын даярдоо план тапшырмасы коюлган да. Бүгүнкү күндө буга чейин биз ошол 12 миллион, 11 миллион тегерегинде ошол көчөт даярдап келгенбиз. Биз ошого байланыштуу көчөтканаларды көбөйтүү, көчөтканалардагы ошол аянтын көбөйтүү, көчөтканалардын санын көбөйтүү, көчөтканалардын өстүрүлгөн өсүмдүктөрдүн ассортиментин көбөйтүү да. Бул жерде биз ачык эле айтып коюш керек, бизде баягы батыраак маневр жасагыдай Токой көчөттөрү анчалык баягы убакыт көбүрөөк талап кылат да. Анткени бир өсүмдүктү өстүрүп, ал 7-8 жылдан кийин ушул сатууга келген убакта, мисалы үчүн ал 7-8 жылдан кийин ал көчөттүн бир актуалдуулугу жок болуп калышы мүмкүн дагы, баягы көп албай башка көчөттөрдү алабыз деп калышы мүмкүн да. Ошондуктан биз баягы күнүмдүк эле мисалы үчүн биз жазында айдап күзүндө башка себеп, эмдиги жыл менен башка себебиндегидей бул неме эмес да. Токой көчөттөрүн биз ошон үчүн баягы алыска көп көп мөөнөттүү кылып пландаштырышыбыз керек да. Анан ошого жараша анализ жүргүзүп, биз бүгүнкү күндө ошол жана көчөттүн баягы түрлөрүн дагы көбөйтүп атабыз. Анткени бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, биздин калктуу комуштарга баягы декоративдүү жакшы бир көчөттөр келип атат да. Алар көпчүлүгү четтен келип атат. Алар бул жакта адаптацияны өтүш керек да. Көпчүлүгү азыр биздикилер ошол жактан сатып алып, баягы өстүрүп 1 жыл, 2 жылда куурап калып, өспөй калып, ушундай үшүп кетип, ушундай коркунучтар бар да. Биз болсо ошол көчөтканаларда ошолорду адаптация кылып, биздин ушул жер шартка, андан кийин ошолордон бир чыгарып, анан ошолду элге жеткирсек деген талаптарды койгон. Бизге дагы ушул өкмөт башы дагы, биздин министр дагы ошону аткаруу максатында ошол көчөтканалардын санын көбөйтүп атабыз, ассортиментин дагы көбөйтүп атабыз да. Көчөттөр көбөйсө, алардын баягы адаптациясы жакшы болуп кете турган болсо, каражат болсо, биздин ошол ботаникалык бакчаларыбыз дагы кооздолот беле, бир ошол чет мамлекеттегидей болуп, бир өзгөчө декоративдүү, бир сонун бактар, сонун жалбырактар, сонун гүлдүүлөр пайда болот деген ишеничтебиз. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалайлы. Чынында эле Кыргызстандын ошол көркүн, кооздугун чыгарган жаратылышты мойнуңуздарга алып, чоң жоопкерчилик менен иш алып баратасыздар. Ишиңиздерге ийгилик, кызматкерлериңиздер көбөйүп, чынында эле алдыга койгон пландарыңыздардын баары орундалсын. Дагы бир жолу убактыңызды бөлүп келип бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Эскерте кетсек, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Токой чарбасында ушул жылы буга чейин аткарып келген иштер тууралуу, Токой чарбасынын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз кылдык. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.